Төшөктү ойлоп үйлөнбө. Жалаң төшөктү ойлоп үйлөнгөндөр ажырашуулар ошонун негизинде чыгып атат да. Бүгүн каны кайнап турган учуру, күчү өтө толуп турган учуру пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат го, таштанды өскөн гүлдөн сактангыла деп. Баягы тишин кичине боеп койсо, краскалап койсо, же жоолук тагып койсо, ал жоолук жөнөкөй материал. Ыргытса ыргытылып калат, күйүп кетет, жөнөкөй материал. Анан турмушка чыгайын деп атканда көбүнчө азыр жоолук тагып алгандар көп болуп атат. Кудай сактасын. Бир мода үчүн же турмушка чыгуу үчүн тагыла турган нерсе эмес ал. Ошондой гүлдөн сактангыла дейт. Бүгүн ушул төшөк үчүн өзүнүн кумарын башкара албай үйлөнүп алат дагы. Үйлөнгөндөн кийин, кумары кангандан кийин, өзүнүн айбандык нафси кангандан кийин, аялынан дагы, жашоосунан дагы көңүлү калып болуп атат да көп адамдын. Ар дайым кайгыда, бир жашоого кызыгышы жок. Эмне үчүн үйлөнүш керек? Бирге болуш үчүн. Жакшылык күндө, жамандык күндө, өйдө төмөн болгондо, бактылуу, бактсыз күндө ар дайым чогуу боло турган жубай издешибиз керек. Себеби сүйүү, жакшылык күндө ар ким бири-бирибизди сүйүп жүрө беребиз, бактылуу күндө ар дайым бири-бирибизди сүйүп жүрө беребиз, бирок бактысыз күндө ким сенин алдыңда тура берет? Ошол чыныгы сүйгөн адам тура берет да. Болбосо эч ким тура бербейт сенин алдыңда. Мисалы, жөнөкөй эле мисалдардан өтө ач калып магазинге кирбе дейт да. Ач калганга байланыштуу өзүңө туура эмес тамак тандап алышың мүмкүн. Өзүңдө бир нерсеге алсыз сезип, кыздарды каалап турган учуруңда үйлөнбө дейт. Себеби каалоонун негизинде туура эмес кызды тандап алышың мүмкүн. Андан кийин үйлөнгөндөн кийин ошо 5 мүнөттүк кумарың дагы канат, бирок жашоо түбөлүк уланыш керек. Кумардын үстүнө жашоо курулбайт. Ошондой экен биз маани бере турган маселелердин бири түбөлүк бул дүйнөдө гана эмес, акыретте дагы чогуу жашайбыз ал менен, жубайыбыз менен. Макул күт, аз-маз изде, бирок өзүңө туурасын, дал келгенин, так келгенин танда, аны сүй, аны менен жаша. Улуттун дагы негизи эле, Кыргызстандын өнүгүшү үчүн дагы көчөдөн келген ар кимдин тандабастан ыймандуу кызга үйлөнгөнгө аракет кылыш керек. Себеби алардан төрөлгөн балдар, алардан чыккан балдар келечегибизди оңдойт иншалла. Эмнеге андай дейт, мындай дейт дей берет? Себеби алкаш болушу мүмкүн атасы, андан алым чыгышы мүмкүн. Атасы илимсиз болушу мүмкүн, андан алым чыгышы мүмкүн, жакшы перзенттер чыгышы мүмкүн, бирок эне илимсиз боло турган болсо, эне билимсиз боло турган болсо, эне ыймансыз боло турган болсо, андан алым төрөлбөйт дейт да. Ошондуктан да издеш маселесинде эмне үчүн кыздар көбүнчө балдарды издебейт, балдар кыздарды издейт деген темада атасы алкаш болушу мүмкүн, атасы жаман болушу мүмкүн, бирок апа күчтүү чыгып, баланы туура тарбиялап, алым кылып койгондор көп учурда кездешет. Ал кыздар дагы эр тандашат, мисалы үчүн. Эр тандоодо эмнеге маани бериш керек? Ошо үй бүлөнү караш керек. Бунун жообу жөнөкөй, үй бүлөнү караш керек. Атанын орду кандай үй бүлөдө? Атанын сөзү өтөбү? Ата үйдө башчыбы? Чындап башкаруучубу? Байракта аны кармап турабы же аял кармап турабы? Ошону байкаш керек кыздар. Андан кийин сиз турмушка чыга турган бала үйдө орду кандай? Көчөдөн ырызыкты ким таап келет? Атасы көбүрөкпү, бала көбүрөкпү? Өзүнүн сөзүнүн таасири барбы? Үй бүлөдө бардыгын урматташабы, сыйлашабы? Келечекте бир максаты бар, орду бар үй бүлөсүндө. Эгерде сыйласа, урматтаса, орду болсо, демек коркпой турмушка чыга бериш керек. Ал баланы сыйлаган тууган уруктары, башкалары сизди да урматтайт, сыйлайт. Себеби экөөңүздөр бир жан болуңуздар, бир дене болуңуздар дегени.